YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан биз сиздер менен руханият көрсөтүүсүндөбүз. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында биз ушул жалпы эле кыргыздын тарыхы, анын ичинде кыргыздын санжарасы туурасында кеп кылуу максатта бүгүнкү менин программамдын маектеше турган инсан менен тааныштырсам, соцсеттер аркылуу өзгөчө бул Facebook тармагында Досматов Улан деген ысым менен белгилүү мырза менен маектешкен там. Ассаламу алейкум, Улан байке. Кутмандыгы, Уланбай. Арбаңыз кандай, жакшысызбы? Бар болуйнум. Жакшы. Ошо акыркы убакта мен жогоруда айтып өткөндөй эле, ошол TikTokто, Facebook баракчасында Досматов Улан деген ысым менен чыгып, бир жарандык активист катары, ошол учурда тарых изилдөөчүсү катары десем да болот болуш керек. Анан ошол менен биргеликте баягы Кыргызстандагы санжырасына сар эсеп салып, ал жакты дагы изилдеп, коомго таанылып келе жатасыз да. Анан алгач эле сизге ыйгарайын деген суроом бул да, деги эле Улан Досматов деген ким бул? Ушул жөнүндө маек куралычы кененирээк. Аябай күтүүсүз суроо жолдодуң. Ачыгын айтканда мен бул суроону эми адам баласынын өзүнүн төрөлгөнүнөн баштап ошол өлгөнүнө чейин ортосундагы баягы промежуток времени деп коет го, убакыт сааты. Эми мен көбүнө суроо берсем бул жашоо дейт да. Мен муну тарых. Улан Досматовдун өзүнүн ушул төрөлүү, андан кийин азыркы 40 жашына чейин келатканда ар түркүн көз караштагы адам да. Мен өзүмдү бир рамкага же бир мындай калыптанып калган системага кирип кетип, андан чыга албай калган адам эмесмин да. Мен ар убакыт сайын баягы изилдөө, ой жүгүртүүнүн үстүнө жүргөн адаммын да. Өзүм азыр 40 жаштамын, келинчегим бар. Өзүмдүн атам түрү Манас аты. Энемдин көзү өтүп кеткен, көп болуп калды. Сарыбагыш уруусунан Аккөйнөк деген уруунан болом. Өзүм ушул жарандык активист катары, блогер катары, блогер десек баягы өзүнүн баракчасын алып жүргөн адамды эле түшүнөбүз да. Ушул жарандык активист катары жылдызым ушул өндүрүшкендир деген өсүмдүктөн тарта башталды да. Муну да баса белгилеп айтып койбосом болбойт. Тарых баракчыларында бул аябай маанилүү убакыттардын бири. Баягы 2020 жаңы бийлик келип, азыркы бийлик башында турган Садыр Нуркожоевич өзү президент болдум деп, андан кийин программаларын сунуштап, ошол эле кезекте саясий чөйрөдө өзүнүн ордун алып калган учурда мен дагы баягы четте калбайын деп бир сунуш катарында, албетте биринчи кезекте элге ошо өндүрүшкендер өсүмдүк тууралуу айта баштадым да. Бул баягы кандай бул экономика жаатын көтөрүп кете турган. Ошол эле кезекте биздин азыр мына экология жаатында дагы аябай кандай опурталдуу болуп турган учур, баягы жылдан жылга жанагындай дүйнөлүк глобальное потепление деп атпайбы, күндүн табынын ызыгандыгы, ушунун баарын тең эске алып, ошол эле кезекте жумуш ордуларын, азыр миграция жаатында дагы баягы орчундуу көйгөйлөр бар, бизде канча деген мекендештерибиз, ошол эле кезекте жаш уул кыздарыбыз дүйнө кыдырып, дүйнө жүзүн баягы кыдырып, ошол эле кезекте акча таап, анан кийин өзүнүн үй бүлөлөрүн багып аткандарын да көрүп атпайсызбы. Ошол экил бүт баягы экономикалык, экологиялык жаатын, ошол эле кезекте адам баласынын ден соолугун чыңдоо багытында дагы ушул өсүмдүктүн салымы өтө зор, орду чоң экенин айтып ушул эл журтка чыктым эле да, эң башында, ушу 2020. Анан ал маалда мени тиги эл душманлыгына чейин алып баргандар да болгон. Түшүнбөйт, элдин көпчүлүгү бул өсүмдүк тууралуу маалыматы жок болгон да. Баары тең эле муну кара бурай, жанагындай наркотикалык зат деп элестетип, ушулардын мээсине ушундай сыйып калган да, көпчүлүк катмарга.
А болбосо мынакей биз Советтер Союзунун доорун жашап өтпөдүкпү? ооба. Туурабы? Мен 84-жылкымын. Мен ошонун даамын таткан адаммын. Анан кийин эми көрбөсөм да мына ушул эле могул Дордой Плаза деген азыр магазиндин, чоң супермаркеттин ордуна кинотный фабрика бар болчу. Ошол жерден кадимкидей өндүрүш кендирден жана кара курайдын сабактарынан анын волокносун, чачын сабагынан бөлүп чыгып, анан кийин ошондон баягы мүшөк, керектүү кездемелерди жасашкан да. Ошондой фабрикалар Кыргызстандын аймагында өтө эле көп болчу. Ылдый түшсөк, могул Чүйдүн ылдый жагында, Манас аэропорт жаатында дагы, жакта дагы бар болчу. Кыскасы, бул баягы өндүрүш тармагында колдонуп иштелип келген өсүмдүк эле да. Анан кийин баягы улуу муундагылар билет да, жаш же орто муун муну билбейт экен. Орто муундун көбү азыр дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт. Үй бүлөсүн багыш керек болду. Анан кийин менин колдоочулардын көбү ошол маалда плюс 50 десем туура болот го дейм. 50дөн өйдө ушул Советтер Союзунун учурунда бул өсүмдүктүн пайдасын көрүп калгандар колдошту да. Анан ошентип баягы блогерствомдун десем же ошол жарандык активисттик күннөрүмдүн бири ошол 2020 ошол өсүмдүктөн башталды да. Кайсыл кесиптин ээси болдук экен деп карасам, негизи биринчиден баягы укук жаатында эмгек кылыптырсыз. Андан кийин ушул ички иштер министрлиги тармагында дагы баягы кылмыш чөйрө изилдөө, ошол жакта дагы изилдеп баягы ал жакта да кызмат өтөптүрсүз да. Кыскасы мамлекеттик кызматта да иштеген экенсиз. Анан эмне болуп эле, эмне себептен тарыхка кайрылып калганга эмне түрткү болду да? Жумушундан баягы чыккандан кийин ар түркүн жумуштарды иштедим. Мага негизи баягы жумуш бир нерсе кылуу же бир жерде баягы кызмат кылуу мага мындай эмесин кандай десем, айлык маная же ошол эле кезекте кадыр эсеси өтө маанилүү эмес да. Чортамандар деп коет эмеспи, карапайым эл деп коет эмеспи. Алардын арасында дагы жолдошторум бар, досторум бар. Ал жерде дагы ошол кесиптештерим бар. Стройкада иштеген күндөрүм болгон. Анан бул тарыхка киргенимдин, санжырага кирип кеткендин бирден бир себеби ушул кыргыз өзү ким дегенге жооп издедим да. Өзүбүздүн тарыхыбыз барбы, өзүбүздүн баскан жолубуз барбы, ата тегим кийим меники. Мисалы үчүн мен тайкелеримдин саяктар мага тайке болот, жумгалдыктар. Аларды СС деп коет, бирок мен өзүмдү СС десем мен ДССмын дечимин да. Эмнеге десе, дерзкий супер саякмын депчи. Анан кийин ошол жумгал элинде ошол саяктардын арасында менин чоң атам төрөлүп өсүп калды да ошол жердечи. Досмат уулу Саяк деген. Аты да Саяк. Анан кийин ошо мен куш жактан төрөлгөн да. Анан мен Саякмын деп жүрүп, бирок баягы ошо аталарымдан угуп калчу элем. Сен Сарбагыш урусунан болосуң, ак көйнөк уругунан деп калды да. Кийинчерээк эми баягы тарыхка көп деле маани бербейсиң деп атпайм. Жаштыкта, жаш маалда тиги мындай тарых жана башка нерселерге көп деле маани берилбейт экен, чынында элечи. Мен өзүмдүн ушу агайымдын сөзү эсиме түшүп калды. Мектепте окуп атканда баягы 11-классты бүтүп атканда тарыхтан тиги экзамен бересиң да. Анан ошондо айтып калды. Бир убакыт келет, учур келет, чыныгы тарыхты ошондо изилдегиле. Азыркы биз силерге үйрөтүп аткан тарыхтардын баары тең бүт бурмаланган деп айткан да. Бүт. Бирок убак сааты келет, вот запомните деп. Мен ал агай менен да аябай жакшы мамиледем, Марат деген агай эле. Айтып калды, улар ушул убак сааты келип калганда ошондо изилде тарыхты. Деген ошол учур чагы келиптир. Азыркы маалда ошон үчүн тарыхка кирип кеттим. Ошол Сарбагыш, Сарбагыштардын ичинен ак көйнөк деген уругунан болом. Талашуу жөнүндө маселе айтып калбадыңызбы?
кыргыз негизи эле баягы талашкан жагынан алдына ат салдырбайт десек болот да. Ошол сыяктуу сиздер жакын арада ошо Санжыраны изилдеп атып, тарыхты изилдеп атып, өзүбүздүн ата бабаларыбыздын баскан изин изилдеп келатып, анан бир китепти дагы жакын арада бет ачарын кылдыңыздар да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, бул эмне болгон китеп, эмненин негизинде негизи эме болду да, жаралып калды да. Улуу Кыргыз империясы, Алтын Төбөй Улуу Кыргыз империясы деген китеп 12337 жылга чейин, биздин заманга чейин. Бизде азыр 3000 жылкы тарых, 5000 жылкы тарых деп атпайбы, бирок ошол эле кезекте ошол 3000 жылкы, 5000 жылкы тарыхты да биз тилекке каршы биздин тарыхчылар эми да изилдөө жүрүп атат, териштирүү болуп атат. Туура. Баягы талаштан тактык жаралат дегендей талаш тартыштар болуп атат. Бул дагы талашка түшө турган китеп да. Бул 12337 жылга чейин, биздин заманга чейин. Бул китептин автору Кожош Мусаев деген аксакал. Бул аксакал менен жолугуп калган тууралуу айтып берейин. Мен өзүм да ошол буга чейин дин чөйрөсүндө дагы көпчүлүк койдум. 5 жылга чукул. Анан бул аксакал менен тааныштыра турган бир эки агам, мен аларды дагы мындай тамашалап теңирчилер деп койчумун да. Бизде ошол ислам чөйрөсүндө жүргөн адамдардын көз карашында ошол кыргызчылык, каада салт, үрп адат, маданият керек болсо, тил, эне тилибиз тууралуу ушундай жааттарында сөз кеп салынып калса эле, тарых тууралуу салынып калса, булардын көбү эле ушул теңирчилерге катарына түшүп калат да, моментально. Мисалы үчүн көчөгү эле кошок тууралуу маалымат чыгардым да. Өзүмдүн баракчамдан да жарыя кылдым, 2 мүнөттүк эфир. Ал жерде айтып атам, чын эле ушул жан аза күнү, жанга аза күтүү күнү. Аза күтүү. Бул нукура эле кыргызча сөз болуп атпайбы? Ооба. Арабтардын сөзүндө намазга туруу деген сөздү солят делет да, мен билишимчечи. Мен эми өзүм баягы тилчи, лингвист эмесмин, баягы араб тилин да тим эле мыкты өздөштүргөн адис эмесмин. Бирок ошол көпчүлүгү айтат имиш да. Кыргыздын сөзү ушул арабтардын сөзүнөн куралган. 70-50%. Эрдектер келип комментарий жазып кеткендер бар тиги эфирлердин астында. 80%га чейин араб тилинен, фарс тилинен алынган. Анда мен сиз менен араб тилинде сүйлөшүп атамбы, фарс тилинде сүйлөшүп атамбы? Китеп десе эле ушул келип эле, китеп десе бул китаби дейби, ушул араб тилинен ушул алынган. Биз мынага чейин ата тегибиз китеп кармап же жазмасы, жазуусу жок эл деп элестетебиз банда. Анан ошол мен дагы ушу аксакал менен тааныштырган адамдарды дагы ошол теңирчилер деп койчумун да. Себеби алар ошол салт тууралуу мынакей керек болсо өлүм житимдерде кошок айтылбай калды жана мен айтам. Чанда дейт, сейрек кездешкен көрбөй калдык дейт, элеттен деле, айыл жергелеринде жок дейт. Бул 30-40 жылкы тарыхта менин оюмча жанагынтип билген, билгич энелерди, апаларды келип кошок айтып болуш керек да. Бирок мен өзүмдүн тиги чоң тайынам ушу кичинекей элем анда. 5-6 жашында дейм, калп айтпайын. Ошондо кошок айткан өздөрүнүн эле келиндери, өзүнүн эле тиги кыздары. Элесимде бар да. Жумалда. Эми андайлар азыр сейрек кездешкен. Шаардын ичинде эмес. Айыл жергелеринде кошоктун коштошу да. Элементарный эле. Коштошу акыркы жолго ошол аза күтүп аткан ошо жанды азаттыкка бошотуп аткан учурунда бул ол денеден чыккан жан да. Ал бир жерге барып арбактар дүйнөсүнө дейбизби? Макул ошол эле диний көз карашта карай турган болсок, бейиш менен тозоктун эшиктин алдына бара турган болсо деле жан барат ал жерге. Туурабы, Морикил, телоң барбайт да.
ошол экини азаттыкка узатып аткан, ошол экини күтүп, ошол экини узатып аткан учурда кошок менен коштолгон. Вот менин билишимче. Ал адамдын кандай эле кадыр эси, аброю, кадырлабаны, аны эми ошол эле кезекте жоктоп, көрбөй калдык сени, көрбөй калабызбы эми деп балдар ыйлаш керек да. Бул кантип өзүң атаң өлүп атса, энең өлүп атса, кантип ыйлабай коесуң? Келип баягы көз көрсөткөнү келаткан эркектер ыйлабаш керек. Ыйлай турган болсо ошол экил жаны кыйналат имиш экен. Арка жакта кошок айтылса жаны кыйналат имиш. Ошол эле кезекте сен аны тааныйсың, тааныбаган адамыңа барып алып сен тиги үңгүрөө ыйлап бармак белеңби? Деген учурлар болду да. Мен ошол мен дин чөйрөсүндө жүргөн адам катары айтып атам мен мунун баарын. Улан мырза, ушул жерден бир жакшы маселени козгоп атасыз да. Ушу акыркы учурда кошок жөнүндө чыгардыгыз. Бул жөнүндө бүгүнкү күндө талкуу болуп атат. Мындайча айтканда сенсация болуп атат да, азыркы тил менен айтканда. Ошол тарыхты изилдөө чөйрөсүндө бир инсан айткан эле да, бир жерде болуп калдык дейт. Бул ошол чыгыш тарапта Жапон элдери менен отуруп калгандан анан ошол жерден бир өкүл айтты дейт да. Бул кыргыздар силер өтө гений эл болгон экенсиңер, ата бабаңар ушунчалык гений экен. Себеп дегенде силерди ошол кошок кошуу бул өтө уникалдуу нерсе депчи, мына орусча айтканда өзгөчө нерсе экен депчи. Анткени минтип айткан экен да. Ошол Япон айтып атат дейт. Биз изилдедик дейт. Силердин кыргыздардын ушул нерсени изилдедик. Анан баягы жакын адам жоготкон сөз түрдө адам эми азыркы орусча тил менен айтканда стресске түшөт да. Ошол стрессти мындайча айтканда снимать этүү депчи. Стресстен арылуу экен деп атат да. Ушундай сөз айтып атат да. Эң туура айт. Бизде Япондордо ушул нерсе жок болгондуктан дейт. Жанагы өзүн өлтүрүү, суицид, мындайча айтканда ошол нерсеге көп адамдар бүгүнкү күндө барып жатат. Көрсө мунун бир эмеси ушул экен депчи. Причинасы деп койсо болот да. Туура. Ушул экен деп атат да. Анан ошону укканда мен дагы ойлонуп калгам да. Биздин ата бабалар чын эле гений болгон экен анда. Өзүнүн жолдошун жоготкон, мисалы биздин энелерибизчи кошок айтуу менен ыр түрүндө айтып, ошондон арылып, анан кандайдыр бир деңгээлде мындай жеңилденүү болчу экен да, көрсөчү. Ооба да. Өзүнүн жанын баа кыйып салбаганга Бул элементарно жакшы жол болгон экен да. туура. Анан ошол нерсени угуп мен аябай таң калдым да. Анан мен сизге берейин аткан суроом бул да. Улан байке, сиз дин чөйрөсүндө жүрүпсүз, ошол эле баягы намазга жыгылып, 5 маал намаз окуп, мечитке барып дегендейчи. Анан ошол жакта жүрүп, анан эмне болуп бүгүнкү күндө мындай бул нерседен айнып калдыңыз деген суроону бергим келип атат да. Эмне сизди ренжитти? Тигирчи болуп кеттим деген келип атат. Эмне болуп сизди эмне мындайча айтканда ренжитти да? Эми негизи адам баласы ушул төрөлгөндөн тарта эле өзүнө суроо берет экен да. Мен эмне болуп жаралдым? Ата энеңе келсең, тамаша иретинде эми айтпайт да процедураларын барын, туурабы? Анатомический процедураларды айтпайт. Анан сен тиги капустанын түбүнөн таап алдык деп коюшу да мүмкүн, айыс алып келди деген. Жомоктоштуруу, Анан сен отур өзүңдүн баягы по мере взросления сен ушул баягы чоңойгон сайын отур. Анан сен өзүң изилдөөлөрдү жүргүзөсүң. Мен бул дин чөйрөсүнө келгендин бирден бир себеби адам баласы ошол изденүүдөн. Мен киммин, ордум кандай, туура иш кылып атамбы, туура эмеспи, өзүм менен өзү изденүүнүн жолунда же ошол эле кезекте бул баягы ордун таппай аткан адамдар дагы. Коомчулуктун ичинен ордун таба албай атат да. Өздүгүн идентификациясын билбей атат да. Ошондой адамдар баягы биринчи кезекте 2000-жылдары жылдары ушул дават, бул таблик жаамат деп келип кулачын жайды да. Тез мындай таркады. Өтө популярдуу болду, И популярдуу болду. Эми чын эле көчөдө ичип жүрсө, келип эле жакшы сөз айтып, тозок бейиш менен жайгарып аны алып келип намаз окутуп, сопсонон кылып эле кайра чыгарып койсо, мисалы үчүнчү, андай учурлар болду.
бирөө просто мындай изденүүнүн жолунда барды, мисалга алганда. Мен изденүүнүн да действительно көрөйүнчү дедим да. Бул эмне? Мага жагабы? Анан ошол экинин баягы изилдөөнүн ичинде мен ошол ислам динине ошол эле кезекте тиги дааватка чыгып калгам да. Алардын ичинде сөзү бар, кудаманын катарында элем. Анан бирок ошол эле учурда дааваттын башында ким турат экенин, таблик жаамат деген тайпанын, мисалы үчүн 73 74 агым фырка деп айтылат да. Анан бул даават, бул ошол ар бир фырканын ичинде 1ден 2ден 3дөн өздөрүнүн шейхтери болот. Баш атында тургандарчы. Бирөө ошол Куранды алып окуп, тафсирлеп, хадистерди алып тафсирлеп, то есть которуп, өзүнүн ошол түшүнүгүн менен кошо аралаштырып туруп, анан кийин тартуулайт да. Ошол эле мисалы үчүн канча фыркасы болсо, намаз окуу процессинде талаш тартыштар болот буларда. Мисалы үчүн төшөк маселесинде талаш тартыштары бар. Даарат маселесинде эле элементарно. Бирөөсү мынтип алыш керек, тигиси тигинтип алыш керек. Ал дагы ошончо фыркага бөлүнгөндө даарат алымынын өзүнүн эле тартиби. Бирок ошол экинин башында турган адамдардын баары тең бөтөн элден болгондугу мага ушул мындай кичине эми иренжитип десем туура эмес болуп калат. Алыстатты да мен ушул эмне себептен таблик жааматтын башында турган Ильяс Кандыклави деген өздөрү даватта жүргөн даватчиктер деп коет, эми же ошол таблик жааматтын көпчүлүгү билбейт. Мен өзүмдүн эле мынакей катарымда жүргөн дос балдарымдан бунун башында турган шейхи же ошол экинин тартипти иретине салган адам тууралуу маалымат билесиңерби? Ал ким десең билбейт. А бул Индиядан чыккан богословдордун, ошол аалымдын тиги диний чөйрөдөгү молдокенин үй бүлөсүнөн чыккан Ильяс Кандыклави деген 1920-жылы ошол даават таблик жаамат деп ошол эки эл баягы үймө-үй кыдырып, ошол эле кезекте динге чакырып, жакшылыктан кайтарып деген ушундай жолдорун 6 сыфат, 20 тартип жана башка ушундай нерселердин башында турганда, андан кийинки анын дагы учениктери, шакирттери кошуп отуруп келип анан ушул азыр таблик жаамат же даават системасы кирип атат да. А барсаң ошол тандалган хадис, ошолордун тандалган, ошолордун аалымдарынын, шейхтеринин тандалган хадистери, Имам Бухариники, Муслимдикинен жана башкалардыкынан чогултулуп, бул муну окуйсуң. Болду, ошол тартиптен сен чыга албайсың. Мындай ал системадан же ал көз караштан тышкаркы суроо берсең, сен ага мээң жетпейт. Менин да мээм жетпейт. Аны бир гана Кудай билет, бир гана Алла билет. Аллахтан башка эч ким билбейт. Болду деген жооп, А бүт нерсеге рациональный өзүнүн баягы жообу болуш керек да. Ирети менен турабы? Мен мына төрөлдүм 1984 жылы. Өлгөнүмө чейинки маалыматты досконально болбосо да мен ким экенимди эл баасын берет да. Ошол эле дааватты сунуштап аткан адам Индия. Ал каерде? Кыргызстан каерде. Ошол жерден барып сабак алып келишип. Үйрөнүп келишип ошол жерден. Каирден да окуп келгендер бар. Египеттен, тиги Сауд Аравиядан, Индиядан, Бангладештен. Анын ичинде Пакистан да бар, Пакистан. Ошол экинин баары тең эле ошол элдин эле эр азаматтарын, ошол элдин тарыхын, же ошол эле адамдардын коюп берип койгон жолун таңуулай бериш. Өзү турабы? Биз дагы салттуу динде жүргөнбүз. Мусулманчылык деп коет аны. Мусулман деген сөздүн өзүнүн түшүнүгүн түшүнбөгөндөр өтө көп экен да. Ооба. Эл арасында. Бул моюн сунуучу деген сөздү түшүндүрөт да. Эми адам баласы азыр көп нерсеге моюн сунуп атпайбы же калппы? Акчага моюн сунабы? Сунат. Же эмне тиги атасынан акча сурабай же энесинен акча сурабай бир гана Алла менен түп-түз байланыш кылып сурап алып атабы?
Андай маалда энеси менен атасы себепкер болуп калат экен. Анда сен себепти башка жактан издеп албайсыңбы? Мисалга алгандачы. Мен мисал үчүн тиги магазинден чыгып бартам да. Анан бир аял кайыр сураптыр. Анан айттым. Мен да тыйын бар эле бердим. Анан экинчи аялдагы кыргыз өкөт. Эжелерибиз. Анан ансыдан кийин менде да кичине тыйын керектүүрдөн тышкаркысын бердим. Анан кадам таштап басып баратсам, Алла разы болсун деп калдым. Тигилде өкөт экен. Анан экинчисинен анан токтодум, анан кийин айттым. Эже дедим, жакшылык кылган мен болсом. Алланын не тиешеси бар? Кыргызда жөнөкөй эле рахмат деген сөз бар. Рахмат, өмүрүң узун болсун. Өмүрлүү бол. Башың жер карабасын. Ар дайым бийик бол. Мисал үчүн көп да жакшы кыргыздардын баягы мындай бата тилек, каалоо тилектери. Алла разы болсун. Бир сөз мененчи. Мен берип аткандын максаты кыргыздын айымдары деп берип атам да. Менден тышкары бар лишний акчам, мен берейин. Анан тиги эже мындай деп жооп берип калды. Эми Алла разы болсо, сен да разы болосуң да, дейт да. Бир эле сөз менен камтып атам дейт да, сен ушул сен айтып аткан нерсеңдин баарын. Анан мен айттым. Анда Алланын астында даражаң ушул мен берген эле тыйымы дедим. Эмне анда бу жерде, мисал үчүн, Алла менен түзмө-түз байланышыңар бар болсо, эмне кайыр сурап атасың? Эмнеге вот кыргыздын мен эжекем, айым деп ушул тышкаркы тыйынын бирдемкесине жарап калсын деп берип атсаң, сен эми Алла менен түзмө-түз байланышың бар болсо, анда кадырлесең Алланын астында ушунча эле тыйынбы? Десем ойлонуп калдым. Мен динге каршы чыккан жокмун. Мен динге каршы чыгайын деген да ниетим жок да. Мага ушул ата тегимдин өзүмдүн ата тегимдин баскан жолу болду да. Өзүбүздүн жол бар экен да. Мисалга алганда ата бабабыздын баскан жолу бар экен. Тарыхы болбой, баягы эл болбойт дейт да. Ошол сыяктуу биз өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн үрп адатыбызды билбесек, анда биз эл экенибиз дагы бул күмөн да. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө бул эң жакшы мени кубандырган нерсе бул өзүбүздүн тарыхыбызды, атабыздын басып өткөн жолун изилдеген, бул абдан жакшы нерсе да. Бул мени кубандырат. Сизге окшогон инсандар өзүнүн атабастын басып өткөн тарыхын изилдеп, санжырасын изилдеп аткан бул кубандыра турган нерсе да. Керек болсо муну мамлекет да колго алыш керек деп мен эсептейм. Сөзсүз түрдө мамлекет именно кызыктар болуш керек. Анан айткым келип атканын, мисалы Улам мырза мындай да, Кожош Аксакалдын бул жараткан тарыхта калсын деген бул чыгармасын ошол эле биздин атты баштуу тарых изилдөөчүлөр кандай кабыл алып жатат? Ошол жөнүндө айтыңызчы. Жакшы, аябай жакшы суроо бердиң. Сен негизи өзүң аябай жакшы суроо бердиң. Азыркы учурда бул китепке каршы пикир айтып чыккан же мунун туура эмес деген адамдар жок эсе. Жок. Бирок моюндап айткандар өтө көп да. Эмне себеп моюндап айткан? Бул китеп дүйнөлүк тарых маалыматын кескин түрдө переворот жасап атат да, орун алмаштырып атат да. Баягы кыргызды улуубуз дейбиз, баягы өзүбүз изначально ички дүйнөбүздүн улуу экенибизди билебиз дагы, бирок ошол эле кезекте таяна турган булактарыбыз жок болчу да. Мисалы үчүн мынакей ошол санжырага кайрыла турган болсок, интернет тармагында жүргөн 15-кылымдын Долон Домбул санжырасы бар да. 15-жылы кылым. Эми бул алаканда эле мондай эле алаканда турган маалымат да булчу. Долон Домбул өзү ким десең билишпейт. Кайсыл учурда ким ал, кандай ийгилик жараткан. Долон деген сөздүн өзүнүн башкы түшүнүгүн билбейт да. Бул китепте ошонун баардыгы жазылып турат. Ар бир сөздүн чечмеси бар. Мисалы үчүн гун, сак, дайы, ойрот, хун, ошол эле долон,
эмне бул сөздүн түшүнүгү эмне, ким болгон, кандай, кыргыздын 40 уурусу кандай ийгиликтер жараткан. Бул китептин маалыматына таяна турган болсок, Шумер элинин 4,5 миң жыл мурунку, 5 миң жылкы биздин заманга чейин макал лакаптарынын бардыгы тең 100% мондай камтылган, кыргыздыкы менен дал келген. Элестетип көрүп атасызбы өзүңүз? Алардын сүйлөгөн сөзүнөн тарта ой жүгүртүүсү, макал лакабы полный идентичный дал келип атат. Бул биринчи исток китептерден окуп атат да. Ушул араб тилинен жазылган маалыматтардан кыргыздын тарыхында байка камтып атпайбы. Кытай тилинен алынган ошо Цымацан, бул эми Цымацанды чыгыштын Геродоту ошолордун катарында болгон тиги батыштын илимпоздорунун, тарыхчыларынын менен тең талаша турган адам болгон да Цымацан деген. Ошол учурдун дагы ошол мезгилде, жакынкы мезгилде жашаган адамдар, то есть жакыныраак көргөн да, экөөбүз бүгүнкү тарыхыбызды жакыныраак көрөбүз да. А бул жерде 12337 жылга чейинки тарых болуп атат да. Айырмасы барбы? Биздин заманга чейин 15-кылым качан и до нашей эры биздин заманга чейин 12337 жылга чейинки. Бул санжыра азыркы учурда эң далилдүү санжыралардын бири деп мен эсептейм. Мындан өтөр санжыра азыркы маалда жок. Ошол учурда Улан мырза, бул кээ бир санжырачылар кандай карап атат анан ушул нерсеге? Эми бизде баягы тиреш, бир талаш тартышта моюн сунбай коюш бизде алдыга чыккан да. Көбү моюн сунбашы да мүмкүн. Бирок мындан өтөрүн жарата албагандыгын билгендигинин себебинен келип алып кетип атышат. Анткени мен айтайын деген, бул жерде чын эле өтө чоң бир айырмачылык бар экен да, кандай. А бул жерде төбөй деп атат. Бул алтын төбөй деген. Бул төбөй деген эл, төбөй деген уру эл. Ооба. Действительно тарых баракчаларында калган экен да. Китепти ачып окусун. Анан эл өзү акыл калчаш керек да. Мисалы үчүн сиз айтыш керексиз да. Мен Моуну карманам, Моул туура экен. Же мен Моул менен эле кала берем, мага Моул жакын экен. Эл тандасын. Ооба. Эл тандасын. Жакшы Улан мырза. Чындап эле баягы окуп изилдеп, анан тыянакты ар бир ошо окурман өзү тандап алсын деген ойду айттыңыз. Жакшы. Мени өтө кубандырды Улан мырза. Сиз ушул тарыхты изилдеп, анын ичинде ошо ата-бабабыздын басып өткөн санжырасын да изилдеп, кайсы уруудан экениңизди да тактап, ар бир кыргыз баласы ичинде тарыхыбызды билип, анан ата теба жет ата деп коет го. Жет атаңды билбесең, анда сен эч ким эмессиң деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу бул нерсеге акыркы убакта көп деле мындай жаштар деле маани бербей калганбыз чынында. Бирок мен дагы ушуга баягы ушул программаны ачкандан баштап кызыктар болуп баштадым да. Менин бүгүнкү программамдын аталышы да бул руханият деп аталат. Көрсөтүүнүн максаты, эң негизги максаты бул көрүүчүлөр түшүнүш керек. Кыргыз чындап эле тарыхыбыз ким болгон, биз кандай элден, кандай тектен болгонубузду билишибиз керек максатында ачылган да. Анан сизге чоң рахмат Улан мырза. Жакшынакай маек куруп, алтындаган убактыңызды арнап өттүңүз. Анан сөзүбүздүн аягында жалпы менин көрөрмандарыма, бүгүнкү маектешүүнү көрүп аткан инсандарга, деги эле жалпы кыргыз журтчулугуна эмне деген ойду айтып, бир акыл насаат айтат элеңиз да? Биринчиден, Уланбай, өзүңө узун өмүр, чын ден соолук, төбөң эч качан жерде карабасын, өркүнүң өссүн, бар бол. Бул сага ушул алып баруу ушул передачаң өркүн өссүн, элге өзүнүн эмесин берсин да, тиги жемишин берсин. Ал эми элге кандай деп кайрылат элек? Эми бул жерде тарыхка маани бериш керек экенбиз да. Ар бир кыргыз өзүнүн ким экенине, жет атасына,
өзүнүн тегине, өзүнүн уруусуна маани бериш керек экен да. Кыргызды азыркы учурда ойгото турган ушул санжыра, ушул тарых. Биз улуу элдин урпактары экенибизди унутпаш керекпиз. Өзүбүздүн жолубуз бар экени, өзүбүздүн каада салт, үрп адат дегиле койчу. Улуулуктун ичинде эле камтылып жатат да, кандай эл экенибизди. Ушунун баарын изилдегенге, ушуну тактаганга, өзүнүн ата бабасынын жолун улантканга ар бир кыргыз өзүнүн баягы чын жүрөгүнөн ушуга убакыт саатын бөлүш керек экен да. Ошондуктан ар бир кыргызстандыкка кайрылып кетет элем, урматтуу туугандар, кыргыз элим, тарыхка, тарыхы жок эл болбойт дейт. Тарыхка басымдуулук кылыңыздар, изилдегиле, кыргыз ким экенин аныктаңыздар, сиз дагы биз менен чогуу. Рахмат Ула мырза, ошол изилдөөнүн аркасынан түшүп, сиз дагы көптөгөн жемишкелерге ээ болуп, жалпы кыргыз үчүн деп соккон жүрөгүңүз ар дайым сого берсин деген тилегимди билдирем. Анан бул маектешибиз ушул менен эле бүтпөйт. Кудай буйрса келечекте дагы көп жолу ар кандай тематиканын негизинде маектешебиз деген үмүттөмүн. Анда эмесе урматтуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү руханият көрсөтүүсүндө Кыргыздын тарыхы деген анын ичинде санжыра, ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу туурасында калк ичинде бүгүнкү күндө ушул Facebook, ошол эле TikTok, соц сеттер аркылуу элибизге белгилүү болуп келе жаткан жарандык активист десем да болот. Улан Досматов мырза менен маектештим. Бүгүнкү көрсөтүү боюнча өзүңүздүн жеке ой пикириңизди төмөндөгү комментарийга калтырып, ошондой эле пикир жазууну да унутпаңыздар. Кыргыз элибизде, журтчулугубузда дайыма ынтымак жана тынчтык болсун деген тілек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктамакчымын. Сак саламатта туруңуздар.